Ошентип өлкөбүздөгү саясий күчтөрдүн жайкы эс алуусу да аяктады. Андан анык күч топтоп күзгү парламенттик салгылашууларга даярданып келгендери да адегенде эле байкалды. Жайкы каникулдун акырына чейин күтпөй ата мекенчилер Өмүрбек Бабановго каршы даярдап жүргөн чабуулга өтүп, толук жеңишке ээ болушту. Парламенттик демократия ага ылайык түзүлгөн конституциянын артыкчылыгы ушунда. Көпчүлүккө жакпай калган саясатчылардын тагдырын ак үйдүн ичинен эле чечип коюуга толук мүмкүнчүлүк берет окшобойбу? Саясий күрөштү көчөгө чыгарбастан өз ара чечип алып жүрсөк жакшы болбойт беле деген көпчүлүк саясатчылардын эңсегени аткарылгандай сыягы. Республика партиясынын жети уктап түшүнө кирбеген Өмүрбек Бабановдун бул отставкасы саясий жактан караганда кынтыксыз ишке ашырылды. Өмүрбек Токтогулович жооп кайтарганга да үлгүрбөдү. Ал тургай премьердин милдетин убактылуу аткарууга да көңүлү келбей, президенттин атына арыз жазды да кете берди. Болгону эле парламенттик көпчүлүктүн катарынан бир гана фракция баш тарткан болсо, иштеп турган өкмөт оюндун четине чыгып калат турбайбы? Ошентип өлкөбүздүн саясатчыларына акыры оңой оокат табылып калган өңдөнөт. Бирок бул жаман адатка айланып кетпесе болгону. Ансыз да 21 жыл эгемендүүлүктүн ичинде 30дан ашуун өкмөт алмашты, а бирок Кыргызстандын элдин жашоо турмушунда сөзгө аларлык өзгөрүүлөр дагы деле болсо байкалбай келет. Деле биз эмес элде көбү биз амбициозный пландарды коюп атабыз деп, мурунку өкмөттүн башчысы Бабанов баш болуп азыркы өкмөт ошол эле катарда жүргөн ошол кезде бардыгы бир добуштан айтышкан, бирок өзүнүн берген убадасын өтөсүнөн чалган жок. Ал эми ошол учурда булар бир да жоопкерчилик тартпастан, элдин астында, мыйзам астында тартпастан бүгүнкү күнү жөн эле кете беришти. Мындай болбош керек. Ар бир ушундай чоң каталыштар мамлекет үчүн, эл үчүн чоң зыян алып келип атат. Ошентип парламенттин ичинде дагы бир жаңы коалиция түзүлдү. Жаңы дегенде кандай? Баягы эле күчтөр. Эгер мурунку коалицияны 4 фракция түзгөн болсо, бүгүнкү көпчүлүктү 3 фракция түзүп, болгону республика фракциясы оппозициянын катарына чыгып кетти. 4 буттуу отургуч парламенттин так секирген эрке оюндарына чыдабады, а бирок 3 буттуусу жогорку кеңештин олку-солкусун көтөрө алар бекен деген суроо азырынча жоопсуз кала бермекчи. Көпчүлүк өз тоюн тойлосо, ага каршы турган оппозиция өз тоюн тойлой турган маанайда. Себеби алдыңкы оппозициячыл Ата журт фракциясына республика фракциясы кошулду. Бул эки депутаттык фракциялардын ортосунда келишим түзүлөрүнөн эч ким шек санаган эмес болсо керек. Бирок мынчалык тез арада бул маселе чечилип каларын көпчүлүк ойлободуго. Канткенде да парламентте оппозициялык блок түзүлдү. Демек коалициянын чегинен чыгып кетчү айрым кыймыл аракеттерине парламентте мурункудан бекемирээк тоосын коюлат десек болот. Бул коалициялык көпчүлүктүн мыйзамсыз аракеттерине каршы туруу бир кадамдар. Ошол себептен коалициялык арчылык деп түзүлдү. Биринчи жолу бул оппозицияда калган фракциялар коалиция болуп түзүп атпайбы? Бул биринчи болду. Бул тарыхта калчу нерсе. Анан бул азыркы оппозиция коалиция болгону бул булардын күчүн көргөзүп атат да. Бизге Кыргызстанга күчтүү оппозиция керек болуп турат. Ошондуктан биз эки фракция, булар туура түшүнүш керек, эл партиялар эмес, фракция, ушу парламенттин ичиндеги фракция бирдиктүү оппозициялык коалиция түздүк. Эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кадр саясаттары боюнча, жана башка ушу экономика боюнча, коррупциялык моменттер боюнча абдан күч алып кетти да. Ошондуктан баягы өзүнчө күрөшпөй, ошо биригип туруп, оппозицияда калгандан кийин ошо биргеликте күрөшөлү деп ошо коалиция түздүк. Бул коалициянын аты мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк деп айтылат. Бул парламенттик системада көпчүлүк коалиция эмес, азчылык коалициянын ролу чоң болуш керек. Анткени көпчүлүк коалиция өкмөттү тейлейт, өкмөттү иштетет. Аларга бир кароолчу керек. Жакшы кароолчу болсо, алар коркуп, сестеп иштешет. Кой дагы бирдекебиз чыгып калбасын. Эгер ошол кароолчу, эми мына оппозиция кароолчу жакшы болбосо, алар өз билгенин кылат, уурдайт, жейт, экономика өнүкпөйт. Ошон үчүн азыркы азчылыктын оппозиция түзүлгөнү жакшы болду.
Парламенттин оппозициялык бирикмеси бир гана коалициянын аракетин көзөмөлгө албастан учурда терс адатка айланып бараткан чыккынчылыкка да каршы күрөш алып барса керек. Чыккынчылык же башкача айтканда саясий сойкулук адегенде ар намыс фракциясынан башталып, кийинчерээк ата мекенчилерге жуккан. Сасык тумоо сыяктанган бул илдет парламенттин бир да фракциясын жөн койбоду. Кала берсе ошол кездеги бийликтин тизгинин ууштап турган республика фракциясынын депутаттарында чүчкүрткөнгө чейин бардыгы. Акыры келип бул илдет ата журт фракциясына жабышты. Жаңы коалиция түзүлөрдө улам эле бийликтен сыртта кала беребизби деген 3 депутат ата журтун таштап бийликтегилердин каалгасын какты. Кызыгың түшкөр парламентке келгенде алар оппозицияда болобуз деп ойлобосо керек. Ананда депутаттык мандаты менен өз байлыгын, бизнесин коргоп алабыз. Бийликте жыргап жүрөбүз деген ойлор менен келген болсо керек да. Ошентип алардын тилектерине каршы келгенден баштап ата журт оппозицияда болуп, бийликти сындап, анын кетирген каталары менен күрөшүп келет. Аны күтпөгөн Молдобаев, Шин жана Коркмазовдор коалициянын жаңыланышын эңсеп күтүп тургандай өзүнүн саясий туруксуздугун дароо ачыкка чыгарышты. Бирок чыккынчылык барган жерде эч качан оң кабыл алынбайт эмеспи? Бүгүн сен ата журтуңду таштап кете берсең, эртең коалицияны да 3 тыйынга сатып жиберишиңде шек жок. Эгер чыккынчы болсоң, чыныгы чыккынчылык кылышың керек дегенде, бул ата журттун катарында парламентке кирип алган бизнесмендер жөн кетпей, фракцияны өзүнүн партиялык санаалаштарына ылайышып, улутчул деп күнөөлөп, эшикти тарс жаап кетишкени ашыкча болду. Бирок чыккынчынын тагдыры бир эле, акыр аягына барып, ийин чөлдө адашкан тайлактын тагдырына туш болот эмеспи? Мен талап кыламын, депутат Коркмазов, эгер ак болсо, соттон акталып келип, правоохранительный органдан акталып келип ушул жерге айтсын, айтылбаптыр деп. Оозунан чыкканын, ага ким түрткөнүн билбейт деп урлук кылба дейт. Ошон үчүн мен эгерде ошондой эле ата журттун тамагын жеп келип ушул жерде түкүрүп аткан болсоң, пожалуйста, о журналисттерди алды барып, же могул жерге келип отургун. Биздин катардан чыгып башка жерге барып отур. Ошо кирген фракциянын жанына барып отур. Анан биздин талаптын бир негизи ушул окчогон чыккынчы депутаттарды катарга киргизип, КТРден көрсөтүп кол коюшуп атабыз деп. Ошон үчүн биздин талабыбыз же бул чыгып кетсин бул жерден. Тактап правоохранительный орган болобуз, сот аркылуу тактап келмесен чыгып кетсин биздин катардан. Башка жерге барып отурсун. 8 ай иштеп мамлекеттин бюджетин 23 миллиард сомго карыз кылып сызга олтургузуп кете берген өкмөткө кандай баа беришибиз керек? Албетте Өмүрбек Бабановдун премьерлиги өлкөбүздүн өнүгүшүн көздөп көптөгөн иштерди аткарып койсо керек. Пландарды түзүп, аларды ишке ашыра албай калганы андан көп дешет. Айрым эксперттердин айтымында Бабановду иштетпей, ага мүмкүнчүлүк беришпеди. Ким билет, балким ошондой болгон чыгар. Бирок болор баланын бели бешигинен билинет дегендей, жетекчинин келечектүүлүгү биринчи эле кадамынан анык болушу керек эле го. Анткени азыр айлап жылдап ийгилик күткөнгө Кыргызстандын убактысы жок. Ал эми элдин чыдамын сынап келгендер кандай келсе ошондой кете беришти го. Бабановдун башкарган өкмөтү башында эле угузуп айтып келген иш пландарда бир да маанилүү бүдүр жок экендигин адистердин калың тобу айтып келген. Бирок казынабыз түйүнө чейин какшып калгыча эч ким иштиктүү аракет кылбагандыгы албетте өкүнүчтүү. Алар кетип калбадыбы? Кетип мына көчөдө эле парламенттен көтөрбөдүкпү? Мен деле айтпадымбы? Эч кимди уккан жокпуз. Бир ушуларга бир эмне үчүн ушундай абалга келип калдыңар деп, эмне үчүн баарыбыз ушул таз кейпибизди кийип калдык деген ушундай суроо талап болбой калды, жооп болбой калды. Ооба, ошону сураш керек эле. Бизде жаман традиция болуп атат. Улам кеткен өкмөт отчет бербей кетип калып атат. Бул эң туура эмес нерсе. Сураш керек болчу да, чынын айтканда. Даже эгер кызматынан жанагындай көп кемчиликтер кетип, жана преступный халатность деп даже бул уголовный статьяда буга ген прокуратурага реакция кылыш керек да. Буга бизде парламент реакция кылышыбыз керек. А баягы кетип калды, эми кимден сурайбыз деген болбойт. Кетип калганда ал качып кеткен жок да Минскиге же Белоруссияга. Сураш керек. Мен ойлойм, парламент буга кайрылыш керек бул маселеге. Бирок ушуну богуреки азыркы көпчүлүк коалиция, азыркы жана оппозиция коалициясы эске алып, келечекте ушул жолго бербейлик деп сүйлөшүп атабыз да. Эми чынын айтканда биз деле билебиз, Акылбек Үсөнбекович министр финансов болуп дайындалганда
фракциядан да парламенттен айткан, мен нулевой баланс кылып кетем деп, но тилекке каршы мына бүгүн 20 миллиардтан ашып кетти. Эми бул өтө аябай терс көрүнүш болду. Көчөдөгү премьерликке талапкер Сатыбалдиев дагы айтып кетпеди. Эми эмдиги жылдын налогун 9 миллиардын дагы чогултуп коюп туруп алдын ала уже пайдаланып коюшту да. Мына бул да чоң маселе. Азыркы өкмөттүн абалы өтө оор, жаңы шайланган өкмөттүн абалы өтө оор. Бир 5-6 багыт бар, ошол 5-6 багытты так иштеп кетсе, анда булар аман калат. Же көчө депутаттар тамашалагандай аман калат, же болбосо курмандыкка чалынат дегендей болуп калат да. Жаңыдан түзүлгөн коалиция жаңы премьер-министрди дайындап, ал түзгөн өкмөттүн курамын тез арада бекитип, ишке толук кандуу киришишине болгон шарттарды түзүп берди. Жаңы премьер шайланды. Эми айына тегерегинде көптөгөн мурунку министрлерге калып кетти. Ошол көпчүлүк министрлердин иштөө учурундагы болгон жетишпегендин натыйжасынан, тиешелүү аракет болбогонунун натыйжасынан биз мамлекет олуттуу өлчөмдө 23 миллиардка зыянга учурап отурат. Ал эми ушуну чечпестен, мына бүгүнкү күнү түп тамырынан карабастан, эптеп эле биригиш үчүн, бийлик үчүн биригип алып, коалиция түзүп алып барып атат. Бул албетте оң натыйжа алып келбейт. Бул жөнүндө дагы биз өкмөткө дагы, өзүнө дагы мына заседанияда дагы айтып билдирдик. Адис болуш керек. Мисалы үчүн жанакы министрлерди кээ ушул адистиги жок, тармакты билбеген бир министрлер алып келип отургузуп койгондон бул эч качан оң бир натыйжаларды алып келбейт. Анткени түшүнүш үчүн эле бул тармакты 1 жыл өтүп кетет. Бизде мамлекетте бүгүнкү оор кырда. Бизде тез аранын ичинде мына кышка даярдык. Андан сырткары эрте жазда даярдык көрүш керек. Анан бул 1 жыл булар жүрө берсе, эртең күнү өзүнүн системасын түшүнүш үчүн эле убакыт кетип калат да. Ал эми жанагы эл кыйналган эл бүгүнкү күндө дагы деле мындан дагы оор акыбалга келип калышы мүмкүн. Биз ушуну бир нече жолу айттык, бирок өкмөт, бүгүнкү күнү коалиция бизди уккан жок. Буну ачык айтып коюш керек. Анткени булар бүгүнкү күнү чынында эле бийликти менчиктештирип алды. Буну ачык айтыш керек. Мына бардык чоң кызматтарды, негизги кызматтарды, Жогорку кеңештин спикери, мисалы үчүн СДПКдан, мына премьер-министр СДПКдан, президент СДПКдан, булар бүгүнкү күнү негизги бийликтин багыттарын өзүнүн колуна алышты. Bundan кийин да ушул кишилер жеке жоопкерчилигин элдин астына алыш керек. Анткени улам эле коалиция түзүлүп, анан кийин мамлекетти көтөрө албай, зыянга учуратып койгон, анан эч кандай жоопкерчилик тарпай кете берсе, бул көнүмүш адатка айланып калып атат. Булар бир да министрди иши жамандыгын көргөзө алышкан жок. Мына ошол атамекенди айтып атышкан. Социалдык блок өлдү, иштебей калды. Таптакыр деп. Эми карасак, социалдык блокто кимдер иштеп атат? Социалдык министри атамекенден бирөө камалды, бирөө дагы бир гезитте иштеген жигитти коюп коюшту. Ал гезит эмне деген гезит? Ушул саясий социалдык маселелерди көтөргөн гезитпи? Ал жерде өмүрүндө окубаган экен, кече окуп көрсөк, бүт кайсы кыздар ким менен жүрөт, эмне кылат, делем ошону жазган гезит экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген. Мисалы, кайсы тармакта окуп, билим алып, анан эң жок дегенде ошол тармакта иштеп калгандарды алып барып коюш керек. Ошондо анан жылыш болот. Анан бир партиянын кызыкчылыгын көздөп атат, болду, ит болсо дагы, куш болсо дагы биздин партиянын мүчөсү деп туруп алып барып койгон, бул жарабайт. Биз ошондон Кыргызстан аксап атабыз. Ал тармакты өнүктүрүш үчүн сөзсүз адис барып иштеш керек.
Жаңы өкмөт башчысы болуп дайындалган Жантөрө Сатыбалдиев Кыргызстанда аттын качкасындай таанылып калган саясий ишмер. Буга чейин бийликтин бир топ жооптуу жана жогорку орундарын ээлеп, кызматтан кызматка которуп келген инсан. Албетте иш кылбаган адамдын катасы болбойт. Тескерисинче айтканда, иштегендин алды артында жаман жакшы сөз, иштеринин оң терс жыйынтыктары болбой калбайт. Жантөрө Сатыбалдиев да кудду ушундай атка минерлердин бири. Иштеген жеринде жакшы жыйынтыктарды жаратып келген, бирок артынан чубалып келген ар кандай сөздөр жок эмес. Анткенде да бул инсандын адистик касиеттерине күмөн санагандар азыраак. Демек алдыда турган иштерге көзү жетип, алардын чечилишине кудурети жетет деген ишеним менен парламент мүчөлөрүнүн көпчүлүгү өкмөттүн тагдырын Жантөрө Сатыбалдиевке тапшырышты. Эми калганын мезгил тактап, өз ордуна коюп, өз баасын берет эмеспи? Мен ойлойм, бул деле коалиция тарайт, көпчүлүк коалиция деле тарайт, жанагы оппозиция коалициясы деле тарап, дагы переформатирование болот. Өкмөттүн тагдыры деле чечилип калат. Бирок өкмөттүн тагдыры узунбу, кыскабы, бул өкмөттүн өзүнүн колунда.